журналист Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева бүгүн 10 октябрда уул төрөдү. Учурда эне баланын абалы жакшы. Үй бүлөнүн өкүлөнеси Гүлсада Турдукожоева Калыс медиага билдиргендей, Сапаргүл Абдинабиева Бишкек шаарындагы номер 2 төрөтканада көз жарды. Иликтөөчү журналист Улан Эгизбаев ушул жылдын 22 июлунда ысык көлгө чөгүп каза тапкан. Ал акыркы кездери коррупциялык иштер боюнча бир катар иликтөөлөрдү жүргүзгөн эле. Алабуканын тургуну өз атасын бычактап өлтүргөн. Бул тууралуу Калыс медиага Жалал Абад облустук милициясынан кабарлашты. Окуя 4 октябрь күнү саат 22 чамасында болгон. 1969 жылы туулган Садыкчанды 19 жаштагы уулу Рашидбек бычактап салган. Шектүү маркумдун көкүрөк тушуна 3 жолу сайган. Эртеси 5 октябрь күнү маркумду мас болуп өз ажалы менен өлдү деп айылдын мазарына көпчүлүк менен бирге жерге беришкен. Алабука райондук милициясы Садыкчанын киши колдуу болгонун аныктаган. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүү жасаган ишин мойнуна алды. Ал атасы спирт ичимдигин көп ичкендиктен жана ошол күнү мас болуп келип алып, үйдө жаңжал чыгарганына чыдабай бычак көтөргөнүн айтууда. Ош облусунун Кара Суу районундагы 4 айыл өкмөт башчысына кылмыш иштери козголду. Облустук прокуратурадан билдиришкендей, кылмыш иштери негизинен кызмат абалынан пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, ишенип берилген мүлктү уйгарып алуу жана алдамчылык фактылары боюнча козголгон. Учурда аларга карата тергөө иштери жүрүп жатат. Райондогу Папан жана Төлөкөн айыл өкмөттөрүндө жарандарга жер берүүдө мыйзам бузулса, Сарай жана Нариман айыл өкмөттөрүндө суу чыгаруу, трансформатор орнотуу иштеринде мыйзам бузууларга жол берилген. Ошондой эле Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы жасалма диплом менен иштеп жүргөн айкын болгон. Ал ортодо социалдык тармак бүгүн Мирбек Атабеков менен казак ырчысы Камшат Жолдубаеванын «Тыңда мени» дуэтине тартылган клипти талкуулап жатат. Атабеков акыркы эмгегин Инстаграмда бөлүшөрү менен көрмандарынан ачык сценалар үчүн сын пикирлер жай баштады. Бирок бул искусство деп ырчыга колдоо көрсөткөндөр да аз эмес. А бирок көпчүлүк Атабековдун аялы Мээримди аяп турган кез. Бирок Мирбек Атабековдун аялы Мээрим клипти тартуу иштерине толугу менен катышкан. Ал жолдошунун чыгармачылыгын колдой турганын айтып келет. Дуэт жакын арада кыргыз тилинде да жарыяланат. Ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды биздин Калыс Чекит медиа сайтыбыздан да таап окуй аласыз. YouTube каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Биз Facebook, Одноклассники, Twitter'да да барбыз.